Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 1-март, жаздын 1-күнү, жума. Андыктан жума баарыңыздарга марек болсун, кылган дуаларыңызды Аллахым кабыл кылсын, дайыма жакшылыктар, тынчтык болсун. Туугандар, 1-марттан баштап Россияда көптөгөн мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирди. Ошолор жөнүндө четинен сиздерге бир катар тааныштырып кетели. Туугандар, Москваларчылар 600 миңге жакындап калдык. Андыктан лайктан басып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыздар туугандар. Биринчи интернет жаатындагы өзгөрүүлөр менен тааныштыралы туугандар. VPN сервистерди рекламалоо толугу менен тыюу салынды. 2024 жылдын 1-мартынан тарта VPN'дерди рекламалоо өтө катуу тыюу салынды. Эгерде ошондой VPN сервистери реклама чыккан болсо, массалык маалымат каражаттарына 4 миллион рубльга чейин айыппул штраф салынат. Ал эми финансы тармагында лицензиясы алынган, иштебей калган, иштен чыккан банктардын катталуучулары, ошонун клиенттери бардык өзүнүн каражаттарыны кадимкидей онлайн алса болот. Бул боюнча страховой агентствого кайрылып, ошол иштебей калган банкынан өзүнүн акчасын онлайн аркылуу арыз жазып алса болот. Ипотека кредити боюнча, ипотека боюнча дагы көптөгөн шарттар өзгөрүлдү. Бул өзгөрүүлөр ипотека алуучуларды страховой проценттеринин көбөйүшүнө алып келди. Атап айтканда, Россия банкы 1-марттан тарта коэффициенттерди, надбавканын коэффициентini көтөрөт. Андан сырткары тамеки продукциясы боюнча, сигареттер боюнча 2024 жылдын 1-мартынан тарта бардыгына лицензия киргизилет. Кадимкидей эле баягы алкоголго киргизгендей лицензиялар уже сигаретке дагы иштей баштайт. Ал тамеки продукциясынын бардыгына киргизиле турган болду. 2024 жылдын 1-мартынан тарта бардык мал жандыктар маркировкаланат, номерленет. Бул дегени ар бир уйдун, аттын, койдун, эчкинин өзүнүн номери болот. Бул жаныбарлардын дагы өзүнүн номерлери болот, өздүк номерлери болот. Ошол номер аркылуу кадимкидей эле булардын дагы базасы болот туугандар. Айрыкча таксисттерге, айрыкча автомобиль сүйүүчүлөрүнө айта турган нерсе, эки өзгөрүү болот. Бул ОСАГО боюнча. ОСАГОны бир күнгө дагы түзсө болот. Мурда өзүңүздөр билесиздер, 1 ай, 3 ай, 1 жыл болот эле. Азыр бир күнгө дагы страховой полис түзгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Бул такси тармагында гана эмес, машина тармагында эмес, негизи эле бир күндүк страховой полис дагы пайда болду. Андан сырткары, бензинди Россия Федерациясы 1-марттан тарта 31 августка чейин башка мамлекеттерге экспортуну токтотот. Бул дегени Россия Федерациясы башка мамлекеттерге бензинди алып чыкпайт, өзүнүн сыртына чыгарбайт. Ошол эле мезгилде туугандар, Кыргызстанга Евразэстин өкүлдөрүнө мурдагы договор боюнча эле ошол бензиндер мурдагыдай эле жетет. Ал эми биздин мекендештерге байланыштуу өзгөрүүлөр бул өзүңүздөр билесиздер, 15 мартта президент шайлоо болот. Ошого чейин азыр негизинен рейдтер күчөгөн, документтерди катуу текшерет, мыйзамдарды сактаңыздар, документти тактаңыздар, срогуну караңыздар туугандар. Ошого сөзсүз түрдө регистрациянын срогуну, сахарованын срогуну, трудовойду дайыма өзүңүздөр менен алып жүргүңүздөр. Эгерде регистрация керек болгон болсо 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар жардам берет. Андан сырткары туугандар, бир жаңылык менен сиздерге бөлүшүп кетейин. Ушул жаңылык менен сөзсүз группалар менен, тууган уруктар менен, жакындар менен бөлүшүп кетиңиздер. Себеби ушул карыздарды Россиядан кирди чыктыга, Россиядан чыгышына толугу менен бөгөт коет эми. Assalamu alaikum Miрлан. Немеңе чыгарып кой да статусуна, Кыргызстанга кетчүлөргө ушундай айтып кой. Азыр жестко катуу текшерип атыптыр. Кимдин штрафы болсо, жана троллейбус, метро, тияк машина айдаган немелерде ушул сайттан чыгат экен. Задолженность, карыз, штрафтарды. Ошону текшерип туруп анан чыгышсын көбү. Мен бүгүн кетмекмин. Билетим да күйдү, штрафым да бар экен. Билбей жүрөм. 2002 жылдан бери калып калган штрафым азыр чыгып атат. Ушуну элдерге таратып коесуздар. Ооба, ошондой болуп калды, ошондой. Билет да күйдү, премия да өлдү, бүт өлдү, закороче. Мына туугандар, өзүңүздөр күбө болгондой, эгерде карыздарыңыздар болсо сөзсүз текшертип алыңыздар, анан кетип атып ошол границага барып, же аэропортто, же Казакстандын границасында өтө албай
Owara болуп акчага да күйүп калбаңыздар туугандар. Ошонун сөзсүз алдын алыңыздар туугандар. Бөтөн жерде бөдө кырсыктан, куру дооматтан, беажал өлүмдөн Аллахым сактасын. Дагы бир жолу жумаңыздар маарек болсун туугандар. Айдан аман, жылдан эсен бололу. Дайыма жакшылыкта жүрүңүздөр. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 0060 +7 965 402 93 Мухиддин.